Саламатсыздарбы, Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бүгүн 25 июлда Сооронбай Жээнбеков чек ара маселеси боюнча жыйын өткөрдү. Ага Жогорку кеңештин төрагасы Дастамбек Жумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, башкы штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев, башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов катышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Өлкө башчы чек арадагы коопсуздукту камсыз кылуу, кошуна өлкөлөр менен чек ара кызматташтыгын өнүктүрүү, чек ара аймагындагы айылдарда жашагандар үчүн коопсуз, ыңгайлуу шарттарды түзүү мамлекеттик саясаттын башкы приоритеттеринин бири экенин айтты. Бул маселелерди чечүү бийликтин бардык бутактарынын, аткаруу бийлигинин түзүмдөрүнүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын катышуусун талап кылган комплекстүү милдет болуп саналат. Ошону менен катар алдын алуу чараларын, жергиликтүү калк арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү керек, деди Сооронбай Жээнбеков. Президент чек ара аймагындагы айыл жана райондордо инфраструктураны жакшыртып, социалдык экономикалык маселелерди чечүү зарылдыгын белгиледи. Жолугушууда тийиштүү мамлекеттик мекемелердин жетекчилери Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаал жана чек ара аймагындагы айылдарда инфраструктураны жакшыртуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат беришти. 22 июлда Аксай айылынын тургундары менен Варух анклавынын жашоочуларынын ортосунда пикир келишпестик орун алган. Уруш учурунда жарандардын бири курал колдонуп ок чыгарган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан жаңжалдан 8 адам жабыркаганын, экөөнө операция жасалганын кабарлашкан. Аксай айылынын жашоочусу болсо 11 адам жабыркап, алардын 9-у октон жаракат алганын айткан. Жаңжал боюнча Кыргыз жана Тажик чек ара кызматы да билдирүү таратты. Тажикстан тарап жаңжалдан 1 адам каза болуп, 10дон ашуун адам жаракат алганын маалымдады. Вице-премьер Жеңиш Разаков, чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Баткен облусуна барышты. Жаңжалдан кийин Лейлек районуна кете турган Исфана-Баткен унаа жолу жабылганы маалымдалган. Бүгүн 25 июлда Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаал туруктуу экени айтылып, Исфана-Баткен жана Исфара-Варух жолдору ачылганы белгилүү болду. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Солтон Сары кенин иштетип жаткан кытайлык Жонгжи Майнинг компаниясынын ишинде кемчиликтер бар экенин айтты. Ал бул тууралуу Нарын облусунун Солтон Сары жайлоосунда жергиликтүү эл менен жолуккан учурда билдиргенин өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Компаниянын ишинде бир катар мыйзам бузуулар бар. Алар боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар иш алып барууда. Бардыгын оңдоо талабы менен эскертүүлөрдү берип жатышат. Алар баарын оңдошот. Эң башкысы компаниянын ишмердүүлүгү адамдарга жана экологияга зыян келтирбеши керек. Компания ишин өлкөнүн мыйзамдарына ылайык жүргүзөт. Муну биз көзөмөлгө алабыз, деди Боронов. Бүгүн өкмөт мүчөлөрү жергиликтүү эл менен жолугуу үчүн Солтон Сарыга барды. Анда ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы Калысбек Жумаканов Солтон Сарыда малдын 66% өпкө, боор жана ичегинин мите оорусунан кырылганын айтты. Мамлекеттик санитардык жана эпидемиологиялык кызматтын башчысы Төлөнбай Исаков жайлоонун топурак жана суусу текшерилип, цианид чыкпаганын, Солтон Сары кениндеги жана жайлоосундагы радиациянын деңгээли ченемдерге далгелерин кошумчалады. Жонгжи Майнинг компаниясы Солтон Сарыда кен казуу жана чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн мамлекеттик геология агенттигинен лицензияны 2012-жылы алган. Анын негизинде быйыл кен иштетүүчү комбинат курууну пландап жатат. Лицензия берилген аймакта 11 тоннага жакын алтын бар экени айтылып келет. Бул чет элдик компанияда 160 айыл тургун иштеп жатат. Алардын орточо айлык акысы 20-25 миң сомду түзөт. Экс-депутат Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасындагы болуп жаткан окуядагы милициялар менен элдин ортосундагы түшүнбөстүк тууралуу нааразы пикирин билдирди. Урматтуу бийлик ээлери, кечеги аксайлыктарды аткылап, токмоктоп, коркутуп элдин үчүн алганыңар таптакыр туура эмес болду. Элге жасалган бул мамилеңер үчүн жооп беришиңер керек. Эгерде силердин ошол жасаган жумушуңар эл үчүн болуп жатса, анда эмнеге ошол элге түшүндүрүп, тил табыша албайсыңар? Эмнеге өздөрү кыйналып, чек арада турмуш өткөрүп, жапа чегип турган адамдарды дагы токмоктоп, аткылап түшүндүрөсүңөр? Кантип эле чоңдордун арасында эл менен сүйлөшө турган, элди көндүрө ала турган бирөөңөр жок. Анда эмнеге эл, мамлекет, бийликте иштеп жүрөсүңөр? Элдин убалынан коркула, бийлик, байлык түгөнөт, бүтөт. А эл ар дайым кала берет. Элибиз түгөнбөйт, элге кол көтөргөндү токтоткула. Азыркы бийликте отургандар силерди ошол карапайым, жөнөкөй эл колдоп анан келгенсиңер. Унутпагыла. Аксай айылынын тургундарын кордогондор жоопко тартылыш керек. Урматтуу президент, элге көңүл буруңуз, элден алыстабаңыз, чара көрүңүз. Кеч болуп кала электе. Мен коркпоймун, элим үчүн башымды сайып коюуга даярмын. Баарыбыз Аллахтын колундабыз, деп кайрылуу калтырды өзүнүн социалдык баракчасына Камчыбек Ташиев.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуусунан кийин билдирүү жасады. Бул пикир алмашууга жакшы мүмкүнчүлүк болду. Мен жогорку деңгээлде өткөн жолугушуунун уюштурганына ыраазымын. Орусия Кыргыз мамлекетинин досу, стратегиялык өнөктөшү экенин дагы бир жолу далилдеди. Бирок ички көйгөйлөрүбүздү өзүбүз чечебиз. Биз Кыргыз жериндеги жана аймактагы кырдаал тууралуу сөз кылдык. Кыргыз жеринде туруктуулук керек экенин, бул үчүн конфликтте эки тарап тең бирдей аракет кылуусу керектигин сүйлөштүк. Биз дагы бул эки тараптуу жол деген ойдобуз. Азыркы бийлик укуктук жаатка кайтып келиши кажет. Ал соттук иштерди кароодо объективдүүлүгүн көрсөтүп, каршылаштарын саясий куугунтуктоону токтотушу зарыл. Менин тарапташтарым шайлоого тынч даярданууга мүмкүнчүлүк алышы керек. Бул тууралуу Владимир Путиндин Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүү ниети бар. Өзүбүз тууралуу айтсак, Жээнбеков тараптан ошондой кадамдарды көргөндө гана оппозициянын күн тартиби дароо өзгөрөт, саясий чыңалуу азаят. Муну Кыргыздын келечеги үчүн биз дагы каалайбыз. Андан ары бийлик өлкөнүн өнүгүшү зарыл болгон долбоорлорду ишке ашыруусу керек. Биз жардам берүүгө даярбыз. Качан гана кыргыз жарандары президент Жээнбеков өлкө үчүн иштеп, оппозиция шайлоого тынч даярданып жатканын көргөндө эл тынчтанып, саясий туруктуулук орун алат. Владимир Путин менен биз ошолор тууралуу сүйлөштүк. Биз буга чейин 3-июлдагы митингде убадалагандай эле бийликтен алгылыктуу аракеттерди сентябрь айына чейин күтөбүз деп айтылат билдирүүдө. Экс-президент Алмазбек Атамбаев 24-июлда Москвага учуп барган. Анда Владимир Путин Кыргыз өлкөсүнө саясий туруктуулук керек. Эл азыркы бийлик президент Сооронбай Жээнбеков тарапта болушу абзел деген. Екатеринбург шаарында киши колдуу каза болгон Камчыбек Каримовдун өлүмүнө шектелип, Кыргыз жеринде төрөлгөн Зарылбек аттуу жаран кармалды. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, окуяга шектелген жаран Челябинск облусунун Коркино шаарынан кармалган. Окуя болгон үйдүн камерасына 3 жаран түшүп калган. Алар аталган жерге Volkswagen Touareg үлгүсүндөгү унаа менен келишкен. Кармалган шектүү аталган унаанын айдоочусу болгон. Ал Кыргыз жеринде туулган. Алгачкы көрсөтмөсүндө күнөөнү мойнуна алган. Ал буга чейин опузалап жана талап тоноочулук боюнча кармалып, өткөн жылдын октябрь айында абактан чыкканы жазылат маалыматтарда. Укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактар бул окуя боюнча Комсомольская правда басылмасына төмөнкүлөрдү билдирген. Негизи Каримовду шектүүлөр өлтүрөбүз деп пландашкан эмес. Алар Таганский ряд базарында иштеген башка ишкерге кол салууну көздөшкөн. Алар көбүнчө кымбат унаа айдагандарды карап жүрүшчү. Бирок буларга Камчыбек Каримов бирөөдөн ири суммадагы акча алганы боюнча маалымат түшкөн. Ошондой эле кол салуу тууралуу 5 канадан билген. Алар Каримовдон акчаны коркутуу жолу менен алабыз деп ойлошкон. Бирок маркум каршылык көрсөткөн. Унаанын айдоочусу бул иши үчүн 100 000 рубль алганын айткан деп жазылат маалыматта. Уралдагы кыргыз диаспорасынын мурдагы өкүлү Камчыбек Каримов 2-июль күнү киши колдуу каза болгон. Шектүүлөр Каримовду үйүнүн алдында күтүп турушкан. Баштыкта акча көтөрүп келе жаткан Каримов качканга аракет кылган. Бирок аны алгач бутка, андан соң курсакка атышкан. Акчаны алган кылмышкерлер унаага түшүп кетишкен. Ошондой эле киши колдуу каза болгон Камчыбек Каримовдун өлүмүн маркумдун жакында абактан чыккан Замир аттуу жердеши уюштурганы буга чейин жазылган. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейтек Атамбаев атасынын Москвага болгон сапары тууралуу пикирин Facebook баракчасына жазды. Ал Кремльге кимдер гана барбаганын жазган. Бүгүнкү окуяны тоодой чоң бир прецедент катары көргөн инсандарга таң калдым. Кремльге кимдер гана барбаган. Тизменин башында Кыргызстанды падышалык Россияга кошуу үчүн барган биздин тарыхый инсандар турушса, эгемендүү Кыргызстандын тарыхында канча барактар бар? Алсак 2005, 2010, 2017 жылдары Москвага каттагандар көп эле айтылып келген. Эми аягы белгисиз кимдер иретте турушат. Бул бизге гана тиешелүү жана ачык маалымат. Ал эми дүйнө жүзүнүн экс-лидерлери Россиялап эле жүрүшөт. Бул эч кимге сыр эмес. Албетте бул көрүнүш жакшы эмес. Бизде аны оңдоп калууга чоң мүмкүнчүлүк бар эле. Ал мүмкүнчүлүк 1991 жылы эгемендүү Кыргызстанды туура нукка сала албаган чиновниктер үчүн бүгүнкү күнгө чейин аксап келе жатабыз. Азыр дагы кеч эмес. Болгону тойлорду токтотуп, азыркы учурда жаралган орчундуу маселелерге көңүл буруу зарыл деп эсептейм деп жазган ал. Президент Сооронбай Жээнбеков 26-июлда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу боюнча Исфара шаарына барат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Ал мамлекет башчыларынын бул сүйлөшүүлөрү пландуу экенин, мындай жолугушуулар үзгүлтүксүз болуп турарын баса белгиледи. Данияр Сыдыков сүйлөшүүлөрдө эки тараптуу кызматташтыктын олуттуу маселелери, анын ичинде чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо процесстери талкууланарын белгиледи. Ошондой эле чек арага чектеш облустардын элдеринин
элдеринин ортосундагы ынак кошуналык мамилелерди жана достукту бекемдөөгө багытталган кызматташтыгын өнүктүрүүгө басым жасалат. Мындан сырткары Данияр Сыдыков эки мамлекет башчыларынын сүйлөшүүлөрүнүн экинчи айланпасы Чолпон Ата шаарында уланып, Исфарадагы жолугушуунун жыйынтыгы чыгарын кошумчалады. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев бүгүн 25-июлда президент Сооронбай Жээнбековдун жетекчилиги астында өткөн чек ара коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш-чаралар тууралуу жумушчу кеңеш менен жыйынтыгында айтты. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, Сагынбаев Кыргызстан менен Тажикстандын укук коргоо органдары окуянын себептерин биргеликтөө, жаңжалдын чыгышына күнөөлүүлөрдү аныктоо, келечекте чек арада чыр-чатактарга жол бербөө боюнча эки тараптуу чараларды кабыл алуу жөнүндө макулдашууга жетишкен. Ал эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн деңгээлинде эксперттердин сүйлөшүүлөрү уланып жатканын, чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык жумушчу топторунун 6-июлда өткөн сүйлөшүүлөрүндө акыркы 2 жылда биринчи жолу маселе чечиле баштаганын эске салды. 22-июлда Кыргыз-Тажик чек арасында чыр чыккан. Кыргыз тараптын маалыматына караганда, 22-июлда кечки 17:20 чамасында Варух айылынын кире беришиндеги такталбаган жерге Тажикстандын желегин орнотуу учурунда эки тарап чырдаша кеткен. Варух айылына чектеш Кыргызстандын Аксай айылынын тургундары желек орнотууга каршы болгон. Тажикстандын чек ара кызматы кыргыз жарандары Аксай айылы деген жазууну орнотууга аракет кылганына варухтуктар нааразы болуп, чыр ушундан улам чыкканын билдирүүдө. Белгилүү укук коргоочу Кашкынбек Булатов экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин алдына барганы тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына өз пикирин жазды. Анда мындай деп айтылат: Атамбаев Орусияга өз эрки менен кеттиби же желкесинен сүйрөп алып кетиштиби? Калктын казаны кайнабайт деген кыргызда жакшы сөз бар. Анын сыңарындай Атамбайдын небересин Путин аны ковёрго чакырганын билбей, кой таштан баштап кантка чейин шоу жасады. Анын жардамчылары ММКга кайра-кайра соц тармак аркылуу шефин реклама кылып жатышты. Ал жагын мейли эл ишенди. Биз кыргызстандыктар болсо ушуга чейин Сооронбай алмаз келсе досунун шоуларын жөн коюп, дагы эмне сюрприз көргөзөт деп Сооронбайды соц тармак колдонуучулар тепкилеп эле жатып калды. Facebook, Twitter, Instagram өлүп эле калдык. Оозубузга келген жаман сөздөр менен Сооронбай Жээнбековду каргап, кет эле кет деп, тойдун эртеси да бар дегендей аша Путинге кирип чыкты. Бирок кол тийбестик макамынан ажыраган Талтаңбайыбыз Орусиянын ажосу Сокеде эркелетет деп күткөн окшойт да. Путин болсо аны таң этире мээге урган экен. Ты чё творишь? В тюрьму тебе захотелось деп. Биздин эркебиз никто экенин унутуп калганбы? Дароо Путинге революция идеясын таңуулайт. Ошентип Атамбайдын небереси кимдин алдына барганын унутуп, ит жебеген бокту жеп таза өзүнө келиптир. Эми ашанын Кыргызстанга кайтып келбеске аргасы жок. Эгерде алкашка теңелип ажобуз кандай киттей канкылдай бергенде, юнөлүк аренада абийирибиз чакалап төгүлөт беле. Кандай болгон күндө да Сооронбай Жээнбеков утту. Бирок саясий буйртма менен камалып жаткан Садыр Жапаровду, Текебаевди бошотпосо чоң чатакка айлануусуна жол берет. Ырчы Анжелика Кайратова КТРКнын мурдагы башкы директору Илим Карипбековго ыраазычылыгын билдирип, көрсөткөн колдоосу үчүн рахматын айтты. Жакшы сөз жарым ырыс. Сизди мен мыкты жетекчи, уюштуруучу, орду менен эскертүү айтып, эң жоопкерчиликтүү жана жашоону чыныгы сүйүп, барктаган инсан катары билем. Рахмат Илим Карипбеков. Өлүм менен жашоонун ортосунда болгонуңузда сиз жетектеп келген КТРК жамааты, жакшылыгыңызды көргөн инсандар ыйлаганы азыр да көз алдында. Канча сөз, бут тосуулар болбосун. Сен өзүңдү өзүң эч качан жебе. Жаткан жолуңдан токтоо деп айткансыз. Бактылуу айым долбоорунун башталышында ишеним көрсөткөн үчүн мен колуман келсе да келбесе да тапырап иштедим. Бүгүн дагы бир каарманга бактылуу көз ирмем тартуулоо үчүн чыгып бара жатып, сиздин дагы бир сөзүңүздү эстедим. Эл эмгекти баалайт, ким эмне десе да башыңды бийик көтөрүп иште. Эч кимди укпа, ушактарга жылмайып кой деп кабинетиңизден жамааттын көзүнчө айтканыңызды. Бул сөздөр мага акыркы 2 жылда мага чоң жардам берди. Айтор жетекчи катары сизден көп үлгүлөрдү алдым. Сизден дагы көптөгөн жакшы эл үчүн жасаган иштериңизди күтөбүз деп жылуу пикирин билдирди Ырчы айым. Эскерте кетсек, Ырчы Анжелика КТРК каналындагы бактылуу айым долбоорун мыкты деңгээлде уюштуруп келген.